мугалимдер зирек жашап ат багат, мээ коротуп мектеп ишин аркалайт, мажүрүм тал шактарындай ыйылды мээрим төгүп окуучусун калкалайт. Эч кири жок жүрөгүндө, сезимде, эл жер менен жаны бирге, дил бирге, эс акылга ыйман менен жаңы ой эгип келет көтөрөр деп кезинде. Мугалим кандай гана ардактуу сөз. Мектептин босогосун аттаган окуучу мектепти аяктаганча дал ушул мугалимдин колунан тарбия көрөт, өсөт. Окуучуга мектептеги эң маанилүү кубулуш, эң үлгүлүү болоорлук сабак, эң жандуу мисал бул мугалим. Мектеп мугалимдери ушундай бийликке ээ болуп, премьер-министрлердин андай бийлик кыялында гана болот деп туура, таамай баа берген экен өз кезегинде Уинстон Черчилль. Мындай улуу да, сыймыктуу да кесип керек болсо премьер-министрлердин да кыялында. Ааламды дүңгүрөткөн, атага алыска кеткен менмин деген адамдардын да билимге ширелишкен түпкүрү ушул ардактуу кесип ээлеринин колунан өнүп чыккан эмеспи? Мекенибиздин жүгүн көтөрүп, оор ишти мойнуна алып, ал ишти сыймыктануу менен аткарып, өзүнүн билим берүү үлөгү, өлкөбүздүн көпчүлүк калың катмарына илим, билимдүү мугалимдерди даярдап, камсыз кылууда зор мээнети менен кадыр-бак тапкан Ордолу Ош шаарынын бир бөлүгү, бир уюткусу болгон Ош гуманитардык педагогикалык институту быйыл кылымга тети 95 жашка чыгып отурат. Ош гуманитардык педагогикалык институтунун тарыхы 1925 жылга барып такалат. Ал жылдары эми гана күч кубаттуу СССР мамлекети Кыргызстандын чек арасын аттап, өзүнүн түзүмүн орнотуп жаткан чагы эле. Бүтүндөй Советтер Союзунун элине мындай жакшы жашаана майдай жакты да жан дили менен, дилгирлик менен кучак жая тосуп алды. Айрыкча жалаң гана тоо ташта мал, дыйканчылык менен эле алектенип жүргөн элдин билимсиздигин жоюп, кат сабатын ачыш үчүн түптүү окуу жайлар керек эле. ОГП да мына ушундай кыйчалыш учурда түптөлүп, караламан калктын сабатын ачууда зор эмгек жумшаган. Айрыкча өлкөбүздүн түштүгүндө жаңы түзүлгөн Советтер Союзуна каршы кыймылдуу күчтөр, тагыраагы эл арасында, кийинчерээк тарыхтын актай барактарынан басмачылар деген атка конгон кыймылдуу топ уюшулуп, элге караламанча тынчтык бербей, түн уйкусун качырып, мүлдө Совет өлкөсүнө атагы чыккан эле. Ошол замандын мына ушундай уйку туйку учурунда да куттуу окуу жай ОГП өз ишин токтотпой, жалаң гана алдыга жүрүп, калайык калкка ак кызматын өтөп келди. Берекелүү, куттуу окуу жайдан кимдер гана байырлап, кимдер гана алтын караткага учуп чыкпады. Мына ошол кезде өзүбүздүн төл кыргыз адабиятыбыз, өзүбүздүн туңгуч жазма тилибиз телчигип, маданиятыбыз да бир топ өсүп калган эле. Жаманды каманчалап, эр киши жолбарс чабат деген сөз бар элибизде. Өзүнүн эр жүрөктүүлүгү менен жолбарс эмес, калем чаап, калем шилтеп, кыргыз адабиятында опол тоодой орду бар Базаркул Данияров, Эгемберди Эрматовду кимдер гана билбейт. Мындай даанышман, мындай кемеңгер, өз учурунда кыргыз адабиятынын телчигип өнүгүшүндө зор эмгеги бар бул адамдардын окуу жайыбыздан окуп билим алышканы бүткүл жан дүйнөнү эргитет. Малым жаныма садага, жаным марыма садага деп эзелки Эрешим хан айткандай, өнүгүүгө карай жан өрөп, керек болсо калемин соолутпай, курч адабий сын макалалары менен Базаркул Данияров жазуучулардын өркүндөсүндө бир топ өбөлгө түшсө, курч лиризм, курч психологизм, курч сюжеттүү урлары менен калың калктын катмарына алынып кеткен Эгемберди Эрматов бир кылымда жаралчу улуу инсандар. Атын атаса куту сүйүнөт дегендей, бул эки улуу инсанды атоо менен Ордолу Ош шаарынын, ооматтуу билим журтунун жаңы калыптанган түп тамырынан бери куту эмес, ички духу сүйүнүп отурган чагы. Келечеги кенен, тарыхы терең окуу жайыбыз азыркы учурда 6 факультет, бир колледж бөлүмү менен өлкөбүздүн булуң бурчунан студенттерди кабыл алып, билимин берип келүүдө. ОГПнин ректору, педагогика илимдеринин доктору, профессор Бекмурза Зулуев агай студенттердин сандык, сапаттык, билим алуучулук, аны ишке ашыруудагы натыйжасына көп көңүл буруп,
окуу жайга жаштардын күчүн, билимин жалп кылып жаткан чагы. Майрамың менен о көпүм, биз сени менен сыймыктанабыз. Мен сени менен сыймыктанам. Өркүндөй бер, өсө бер,